Эфирде учур маселеси программасы, аны мен Каныкей Бозгунов алып барам. Саламатсыздарбы? Бүгүн 5 май эгемендүү Кыргызстандын конституциясына 30 жыл болуп отурат. Бирок бул убакытта биздин баш мыйзамыбыз бир канча ирет өзгөрүүгө учурагандыгы белгилүү. Андан кийин мыйзамдар 2021 жылы 5 майда биз соңку жаңы баш мыйзамды кабыл алдык. Андан кийин ага ылайык мыйзамдар инвентаризация болуп, көптөгөн мыйзамдар конституцияга шайкеш келтирилип, бир катар жаңы мыйзамдар жазылды. Алардын бири элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзам. Бул документ коомдо өтө талкуу жараткан маселе болуп калды. Бүгүн биз ушул мыйзамдын күнгөй тескейин талкуулай эле деп атабыз. Ал үчүн биздин студиябызга Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова, ошондой эле элдик курултайдын төрагасынын орун басары Бейшенбек Абдыразаков, саясатталдоочу Бакыт Бакетаев жана элдик курултайдын Бишкек шаарынын Ленин району боюнча делегаты Самат Алиев келди. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келдиңиздер. Алгач бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм сиздерди Конституция күнү менен. Сөздү Надира айым сизден баштайлы. Анткени азыр ушул элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын тагдыры элди кызыктырып турган кез. Бул документ азыр сиздердин колдо каралып атат. Эмне пикир, эмне кемчилик болуп атат мыйзамда? Көпчүлүк баягы депутаттар каршы болуп атканын айтты. Өткөндө 7 беренеси алынып салынганы айтылды депутаттар тарабынан. Жагдай кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрөрмандар, жалпы мекендештер. Сиздерге рахмат. Учурдагы талкууда жүрүп аткан мыйзам боюнча, мыйзам долбоору боюнча бүгүн саясий көз караштардын кагылышы кылып тегерек столго чакырганыңыз үчүн рахмат. Эми бул элдик курултай жөнүндөгү конституциялык мыйзамдын долбоору көп жылдардан бери эле түрдүү долбоорлор иштелип жүрөт. Өзгөчө 2010 жылдан бери түрдүү түзүлүштөгү долбоорлордун варианттары иштелип сунуш кылынып жүргөн. Тилекке каршы 5-чакырылышта дагы бул мыйзам кабыл алынбай калган сунушталып, ал эми мына быйылкы 7-чи чакырылыштагы биз иштеп турган парламентке элдик курултай жөнүндөгү мыйзамдын долбоору атайын сунуш кылынган. Тилекке каршы ошол сунушталган долбоордун көп беренелери ушул конституцияга каршы келгендигине байланыштуу. Анан кийин дагы бир бийлик бутактарына дал келип калган версиялардын көптүгүнө байланыштуу артка кайтарылып туруп кайрадан иштеп чыгуу жөнүндө комитеттин чечими болгон. Функциялар кайталанып калган. Функциялар аткаруу бийликтери менен парламент менен бергилешкен бир мындай функциялардын кайталанып, кайра элдин үстүнөн дагы бир бийликтин пайда болуп кала турганына шек жаралгандыктан бул мыйзамды кайрадан иштеп чыгуу боюнча атайын комиссия түзүлүп, Жогорку Кеңеште ар бир фракциядан бирден депутаттар, анан кийин депутаттык топтордон дагы бирден депутат болуп, андан сырткары ошол мурдагы сунуш кылынган долбоорду иштеп чыккан жарандарыбыздан, президенттик аппараттан кылып туруп биргелешип, биз атайын конституциялык комитеттин алдында ошол элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоорун карап чыгуу боюнча жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топ бүгүнкү күндө карап чыгылды, карап акыркы бир отурумдар калган. Негизинен биз карап, талкуулап, колго салып, анан бир-эки гана маселе калды. Ошол маселе боюнча дагы бир-эки жолку отурум болуш керек. Анан жыйынтыктаганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Негизинен биз Кыргыз Республикасынын ушул акыркы алынган 21-жылкы конституциядагы курултай жөнүндө 2 беренеде так турат. Негизинен 7-чи беренеде курултай жөнүндө курултай эмне кызмат аткарат, ушул боюнча конституцияга дагы көрсөтүлгөн беренеге дал келтирдик. Андан кийин ошо 70-чи беренеде президентибиздин милдеттерин аткаруудагы милдеттеринде ошо курултай жөнүндө дагы өзүнүн милдеттери бар. Президентибиздин ошол 3-чү бөлүгүндө курултайдын катышуучуларынын кайрылуусу жөнүндө, алардын берген сунуштары жөнүндө көңүл буруп, ага тиешелүү жыйынтык чыгара турган мазмунда атайын беренелерде көрсөтүлгөн.
Анан ошонун негизинде конституцияга кирип калгандан кийин биз сөзсүз түрдө конституциялык мыйзам катары бул курултай жөнүндө мыйзам кабыл алыныш керек. Өзү биздин негизи немеде башкаруу системасында. Ошондуктан бул мыйзамга биз өзгөчө көңүл буруп, жумушчу топ бүгүнкү күндө иштеп атат. Али акырына жетип, акыркы вариантты сунуш кылган деңгээлге жете элекпиз. Мен жана айткандай, дагы 1-2 жолку отурумдар бар, тактап ала турган. Комитетке чейин. Анан ошо каралып бүткөндөн кийин анан Жогорку Кеңештин комитетине жумушчу топтун биргелешип макулдашып чыгарган вариантты сунуш кылынат. Андан нары өзүнүн процедурасы менен биздин Жогорку Кеңештин регламентинин негизинде бул комитетте каралат. 3 окууда, анан ар бир окууда комитетте каралгандан кийин Жогорку Кеңештин отурумунда каралат. 3 жолу каралып, өтүп, бышып, жетилип, анан кийин президенттин кол коюусуна сунуш кылынат. Ал өзүнүн биз азыр оңдоп түзөө эле киргизип атабыз. Негизинен мен айтсам, ошол себеби бизде бунда биздин оңдоп түзөөлөрдө мындай ашыкчалык кылбайт. Айтып койсом, ошол курултай жөнүндө эмне деген жалпы жоолордо, анан курултай эмне кызмат аткарат, эмне милдет аткарат, ошол эле мезгилде курултайдын да кайсы жерлерде уюштурулат, ошого окшогон багыттардын баардыгын биз тегиз карап чыктык. Себеби бул эми курултай мурда биздин ата бабаларыбыздын, кыргыз мамлекетин, кыргыздын тарыхында негизи курултай деген сөз, термин болгон. Тилекке каршы курултай күчүндө туруп, ошол биздин улуу муундар өздөрү топтолуп кыргыздын тарыхында ар кандай маселелерди чечип жүргөн мезгилде биздин мамлекет өзүнчө болбостон парламент деген термин жок болгон. Анан бүгүнкү күндө эми мамлекетибиз эгемендүү мамлекет болгондон кийин дагы бизде парламент бүгүнкү күндө мамлекеттин ичинде жашап турат. Биз эгемендүү мамлекет болгондон бери өзүбүздүн парламент бүгүнкү күндө да иштеп атат. Себеби конституциянын негизинде расмий түрдө бийликтин бир бутагы. Ошондуктан парламенттин аткара турган функциялары көбүнчө ушул долбоорго, сунушталган долбоорго кирип калгандыктан ошолордун баарына конституцияга шайкеш келтирип туруп биз тазаладык. 22 неме менен берене менен сунушталган болчу. Бүгүнкү күндө 15 беренеге түштү. 14 берене, 15-чиси качан күчүнө кирет деген менен ошол 15 беренеге кыскартылды. Анан мындан ашыкча кыскартылбайт, бирок дагы бир макулдаша турган жерлер бар. Себеби канча жылга мөөнөткө шайланат деген маселе дагы талаш тартыш жараткан үчүн бул маселе дагы менимче чечилет. Ачык боюндан эмес, негизинен макулдашылган 3 жылга шайланат дегенде биз эч ким колдогон жок негизи. Бул сунушту мен бергенмин, 3 жыл эмес. Бул парламент өзүнүн 5 жылдык мөөнөтү бар. Президентибиз эл тарабынан шайланып атат. Анан кийин курултайдын шайланган делегат бир жолу гана, бир жылда бир жолу гана шайланат. Сунушун келип айтат, элдин атынан келип, неме бүткөндөн кийин мөөнөтү бүтөт. Курултайдан чыккандан кийин мөөнөтү бүтөт. Анан кийинки жылкыга дагы башка делегат шайланат. Эл өзү немеси менен, сунушу менен. Ошон үчүн 3 жылга эмес, бир жолу гана, бир жылда бир жолу гана шайланат. Ошону мен сунуш кылганмын, негизинен аны колдошту. Эми бирок акыркы колго сала элекпиз да. Бейшенбек мырза, жогоруда айтылган 7 берене, бул эмне болгон беренелер? Анан бул курултайдын багы колу бутун бир кесип койгондой болуп калбайбы деген маселе. Ошондой сыяктуу болуп атат, колдоптон кескенде. Биринчиден эми баш мыйзамдын 30 жылдыгы менен бүт кыргыз элин куттуктап кетмекчимин. Экинчиден ушу баш мыйзамыбыз кыргыз элибизге кызмат кылсын, эгемендүүлүгүбүз кут болсун. Бул жерде ошол алынган 7 берене тең бүт жергиликтүү курултай жөнүндө ыйгарым укуктары кандай шайланат, эмне жумуштарды кылат, ошонун баарын алынып салынган да. Бул жерде бир гана баягы республикалык элдик гана курултай калып атат да. Бир четирен баягы баш мыйзамда бир гана элдик курултайда турган үчүн баарын алып салдык деп атышат да депутаттар. Мындай карасаң юридикалык жактан туура. Бирок жогорку республикалык курултайга делегаттар айылдан барып шайланып келишет. Айылдан, райондон, областтан, анан шаардан, анан республикалык болуп кетет. Өткөндөгүдөй тартипте. Өткөндөгүдөй тартипте. Биз деле мына биринчи өзүбүздүн көчөлөрүн шайландык, кварталдан, МТУдан, райондон, Бишкектен шайланып бияка келдик да.
ошондой система. Эгерде жергиликтүү курултайлар жок болуп калганда, бул анда шайлоонун системасы үчүн кайрынча башка мыйзамга кабыл туура келет да. Кантип шайланат делегаттар дегенде. Аны жазган күндө эле кайра ошол айылдан, райондон, областтан шайланып келет да. Биринчиден, экинчиден бул негизи жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, администрация жергиликтүү өзү башкаруу органдары жөнүндө мыйзам бар. Ошол мыйзамда мынакей атайын ала келдим, 61 берене, 62, 68 берене ошол жергиликтүү элдердеги курултайлар жөнүндө. Бул жерде негизинен кыскартып айтканда, ошол чөлкөмдөгү бир айылдагы деп коелу, элдер чогулуп жыйын өткөргөнгө, курултай өткөргөнгө, өздөрүнүн көйгөйүн көтөрүп чыкканга укугу бар деген. Ошол жерде жазылып турат. Жергиликтүү курултайларда элдер өздөрүнүн көйгөйлөрүн көтөрүп президентке жибере алат деген жазуу бар да. Бул 61, 62, 68де деле ошондой. Баш мыйзамдын өзүндө деле бар эмеспи? Адамдын эркиндиги жагында элдер өзүнүн көйгөйүн көтөрүп пикет митингке чыкканга чейин уруксат деген жери бар да баш мыйзамда деле. Ошого туура каршы келет да. Экинчиден дагы каршы келген жери бул 2001 жылы жергиликтүү курултайлар жөнүндө мыйзамга кабыл алынган. Акаевдин убагында. Ал мыйзамды эч ким жокко чыгарган жок бүгүнкүгө чейин. Ал бүгүнкү күнгө чейин иштеп атат. Мына өзүбүздө Сокулукта Крупская деген айыл өкмөтү бар. Ошолдо бир эже бар. Ошол жылда өткөрүп айыл өкмөтүнүн отчетун алат. Элге чогултат январь айында. Ал отчетун берет. Жакшы иштесе калат, жаман иштесе кетет да. Мунун эч кандай зыяндыгы жок деп мен ойлойм да. Анан баш мыйзамда дагы конституцияда жазылган, ошол биздин курултай боюнча 5 жерде жазылган, ошо 7-чи беренеде, 70-чи беренеде, 85-чи беренеде. Ошолдун бардыгына каршы келет. Эгерде сиздер теги жогорку кеңеш жергиликтүү курултай жөнүндө беренелерди алып койсо. Бирок бул жерде албай эле баш мыйзамдын аталышы баш мыйзамда туура эмес алып калганда, элдик курултайлар жөнүндө эле деп койгондо. Ошондо элдик курултай жана жергиликтүү курултай жөнүндө деп койгондо ошол бойдон калып калмакта. Анан жанагы район, область айылдардын баарын алып туруп эле бардыгы тең жергиликтүү курултайга кирет. Бир эле сөз менен жергиликтүү курултай жана элдик курултай деп койсо эле бардыгы мыйзамга туура келет эле да. Ошондо талаш тартыш болбойт эле деп ойлойм. Бакыт мырза, бул мыйзам негизи багы жумушчу топ түзүлүп, анан жазылып баштагандан бери эле коомдо талкуу жаратып атат да. Анан парламентте бир канча ирет талкуу болду. Анда дагы депутаттар курултайдын функциялары аша чаап кетти. Парламенттин функцияларын жогоруда Надир айым айтпадыбы? Кайталап атат деген. Сиз эмне дейсиз, талдоочу катары? Мен бул философия жагынан карап көрөйүн. Медисонун бир сөзү бар да. Элдин баары периште болсо, анда бийликтин кереги жок эмес болчу. Мына ошондой болуп атат. Анан бийликте да эл да. Ошон үчүн көзөмөлдөш керек. Бийликти да. Элди да көзөмөлдөш керек. Ушундай система. Ошон үчүн курултай бул Надир эже айткандай, бул биздин кыргыз элибиздин биз байыркы 10 эле бир этностун арасына киребиз. Араб, индус, Кытай, ар бирөө бирдеке биздин цивилизацияга берген. Математиканы берген, индустар медицинаны берген, тиги гректер демократияны берген. Анан биздин ата бабаларыбыз бизге аманат катары мына калпакты калтырды. Элечек, манас атабыз немесин бар. Ошону биз сактап жүрөбүз. Ошон үчүн курултай бул биздин ата бабаларыбыздын аманаты. Мына 30 жыл деп коюйм, кээ бирлер жаман көрөт экен 30 жыл дегенде. Биринчи жылы конституцияга курултай кирди. Бул кыргыз элинин көчмөн философиясын өзүнүн баягы кайра өзүнүн тарыхынан ошол демократияга кошкон нерсеси деп эсептейм да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө менин оюмча курултайдын салымы абдан чоң болот. Анткени мындайча караганда биздин депутаттарыбыз эми Бишкекте дайыма борбордо, анан 2 айга барат, 1 айга барат. Курултайчылар болсо күндүгө жерлерде жүрөт. Жерлерде
тиги эми ар кандай болот да, ар кандай болот. Ошо кемчиликтерди, ошо немелерди элдин атынан айтып жүрөт. Болбосо азыр бүгүнкү күндө майда нерсе менен Баткенден келип атат бияка. Мыйзам негизи бул курултайды баягы баш мыйзамга киргизилип атканда эле жалпы коомчулук мындай жапырт колдогон. Бул керек. Ошол эле депутаттар деле колдогон, керек. Надира деле айтып атпайбы. Бул институт керек бизге. Бирок мыйзамда эмне кемчилик болуп атат? Баягы талаш жараткан. Мыйзамда чынында эле бар. Кээ бир баягы карама каршылыктар бар. Эми ошону алып, баары бир мыйзамды кабыл алып бериш керек. Анткени курултайчылар азыр ошо мыйзамды күтүп атат, мыйзамдын негизинде мыйзамдуу иштейл деп күтүп атат. Эгерде мыйзам болбосо, анда мыйзамы жок иштеп баштайт. Анткени курултайчылар булар жөн эле бирөөлөр баягы кыйнап шайлаган жок. Ошол элдин арасынан сурулуп чыккандар, элдин арасынан ошого ишенгендер, не деген курултайчылар бар арасында, фамилиясын карасаңыздар, баардыгы бар. Ошон үчүн биздин эмне кемчилик бар деп эсептеп атасыз азыр ушул мыйзамда? Мыйзамда коллизия деген болот да, юридический техникада коллизия болуп калган. Эми аларды алып коюп эле аны биринчи окуудан, экинчи окуудан алып бериш керек. Анан иштеп баштаганда жыл сайын эмелер болсо, поправкалар кете берет акырын-акырын. Биринчи ошо мыйзамды кабыл алыш керек. Негизинен конституция, концепция жазылган. Концепция кандай? Кеңеш берүүчү жана байкоочу 7-беренесинде жазып турат. Биз кеңеш беребиз, жана байкоочу иштин аткарабыз. Байкаш үчүн биз ошол жерлерде, ошол бийликте, ошол чогулуштарда, ошол эмелерде биз ошол жерде отуруп байкап отурушубуз керек. Демек, баягы жогорку кеңештин функциясын кайталап атат дегенге кошулбайсыз? Жок, биз кайра депутаттарга жардамчы болуп атабыз. Мен депутат ордунда болсом, дагы бизге бирдекени жүктөп салат элем. Биз деген негизинен пенсионербиз. Кылар иши жок. Отурабыз интернетте. Ошон үчүн мында бизде Атазов мисалы иштетип эле жатат бизди баягы курултайчыларды. Тигинди карап койгула, буну алып койгула, буну контролдоп койгула деп эле. Биз жардамчы катары келип атабыз жогорку кеңешке. Анткени чынында эле депутаттар үлгүрбөйт. Кабыл алганга, ошол жерге барып, көрүп, майда-чүйда нерселерге жетпейт. Мыйзам чыгаруу нерсе деген абдан кыйын. Ошон үчүн биз жардам катары жогорку кеңешке, ошол эле бийликке, ошол эле элдин арасына ошондой жаңы бир институт. Бул албетте классикалык түрдөгү демократиянын структурасында мындай жаңылык болуп атат да Кыргызстанда. Ошон үчүн буну биз иштетишибиз керек. Самат мырза, ушул жерлерден шайланып келген делегаттар өткөн жумада жаңылбасам чогулуп жыйын өткөрдүңүздөр окшойт, анда дагы ушу делегаттар тарабынан бир катар сунуштар берилген айтылып атат. Эмне сунуштар эле ал? Анан ошол жыйындын негизинде эмне чечимге келдиңиздер? Туура айтасыз, 28-апрелде Бүт республика боюнча элдик курултайдын баягы райондук жетекчилери, анан кийин биздин аксакалдар кеңеши дегенде, анан Бишкек шаарынан болсо дагы бир топ активдүү делегаттар менен бир чогулдук. Чогулгандагы негизги маселе ошо жер-жерден келген делегаттардын нааразычылыгы эмне үчүн ушул күнгө чейин мыйзамыбыз өтпөй атат деген суроону коюшту да. Анан мына биздин жетекчилерге Кадыр Кошалиев, Бейшенбектерге суроо коюшту. Кана эмне себептен мыйзам өтпөй атат депчи. Эми азыр баарыбыз эле тиги телевизордон көрүп атпайбызбы? Өткөндө комитетте талкуулаганда да көрдүк. Эми мындай баягы чындык деген ачуу болот да, чындыгындачы. Депутаттар кичине кызганчылык кылып атат да, кызганчылык кылып, жана эжекебиз айтып атпайбы, бийлик мындай бири-бирине мындай кайталанып кетип атат депчи. Туура ал жерде конституциялык нормада ошондой нерселер кирген. Мисалга, кабинет министрликтин айрым өкүлдөрүнө, ошондой эле тиги аткаруу бийлигинин айрым тиги эмелерине эгерде сунуш бериш мүмкүн деп атат да, начар иштесе. Эми курултайчы деп мындай курултайчы деген эл да. Конституцияда бийликтин булагы эл деп атат. Биз кандайдыр бир зарплата алып бул жакта бюджеттен отурган киши эмеспиз. Так? Элдин арасында бакыт айтканда күндө жүрөбүз, жанагы тоолгон токой көйгөйдүн баарын күндө көрүп аралашып атабыз да. Анан биз дагы Кыргызстандын патриотту катары ошонун баарына жүрөгүбүз ооруйт. Анан кийин курултайдын мүчөсү болгондон кийин ошол бир жерлерге барып айтасың, ай, могу жерде момундай болуп атат. Келгиле момун жазайлы деп көп нерселерди биз кийлигишип атабыз чындыгындачы азыр.
мыйзам жок болсо дагы биз аткаруу бийлиги менен иштеп атабыз. Анан эме бирок мыйзамдуу талаага түшүш керек да. Кечке эле тиги президенттин указы менен жүрө бербейбиз да. Мына жана сиз айтып атпайсызбы, 10 тиги өткөндөгү чогулушта эмнени карадыңар депчи. Ошондо биздин курултайчылар айтып берди. 2010 жылдан бери ушу мыйзамды кабыл албай келатат да. Мурдакы мына эжекебиз айтты го, мурдакы парламенттин өкүлдөрү да, азыркылар дагы себептен эле мындай бир шылтоо менен эле кабыл алынбай келатат да. Эми бул эми Конституцияда 5 статьясында турат да курултай жөнүндөчү. Муну деген биздин мыйзам чыгаруу бийлигибиз милдеттүү да. Булардын ыйык милдети ошол Конституцияны ишке ашырышчы. Анан бул эми жөнөкөй мыйзам эмес, конституциялык мыйзам да. Курултай өзү конституциялык орган болуп эсептелет. Анан муну кабыл албай койгондун өзү элдин арасында нааразычылык туудурат да, нааразычылык туудурат. Жана карапайым кишилердин баардыгы тең айыл жеринде бири-бирин отурганда талкуулашат. Бирөө айтат, сен эмне мыйзамың жок десе анын жини келет. Эмне үчүн депчи, эмне деп атасың депчи. Ошондуктан жогорку кеңештин депутаттары ушул маселеге мындай сергек көз караш менен эле карап, эчтекени кызганбай эле бөлүшө турган нерселер жок, талаша турган эч нерсе жок. Баарыбыз эл деп, журт деп, Кыргызстаныбыз деп жүргөн кишилербиз да. Милдеттердин укуктарын мыйзам менен бекемдеп коюш керек. Ошентип коюш керек. Болду, андан башка эч нерсе жок. Жыйында эмне чечимге келдиңиздер ал жыйында? Жыйында биз көп пункттан турган резолюция кабыл алдык. Ошол жер-жериндеги делегаттардын баары ушул өзлөрүнүн территориясында шайланган депутаттарга кайрыла турган болушту. Ошо мыйзамдар тез кабыл алып бериле депчи. Анан кийин айрыкча жана жергиликтүү курултай жөнүндө бейшен айтпадыбы? Бул жерде эми баягы мындай формасын жасап коюп атат, а бирок бер жагында жана жергиликтүү курултайда шайланып келип, анан механизм болуш керек да. Дарыя дила дегенде кичинекей булактан чыггандан кийин чоң дарыя болот да. Анан булагы жок эле дарыяны мындай жолсо көлдү жасап кое албайбыз да. Ошондуктан жергиликтүү курултай сөзсүз түрдө болуш керек, ошол аркылуу келиш керек. Анан аны болсо бу депутаттарыбыз жанагындай ашыкча деп атпайбы? Менимче бул туура эмес. Анан жанагы 3 жылга дегенде боюнча да айтып кетейинчи. Бул киши айтып атпайбы? Бир жылда бир эле жолу келиш керек депчи. Эми Конституцияда адамдын шайланууга жана шайлоого укугун эч ким чектей албайт. Эч ким чектей албайт. Аны баланча жыл депчи. Анда депутаттар эмне үчүн тиги кайра шайланып келип атышат? 15-10 жыл өмүр бою депутат болуп келаткандар бар. Жок, андан эмне көз каранды? Бир жыл 3 жылга шайлануудан эмне көз каранды? Мен депутат айымдын мындай оюн багы бир жолу дайындалып келсин, шайланып келсин, көйгөйүн айтсын, анан кийинки жылы башкасы дайындалсын деген нерсени айтып атпайбы? Андан эмнеси мындай сиздердин пикирде? Менин пикиримде ошол жерде өзүн жакшы көрсөткөн адамдар болот. Активдүү элдин кадыр баркына тиге ээ болгон адамдар болот. Мисалга биз агитация кылып келген жокпуз да. Мени шайлап кой депчи. Эл өзлөрү алып келип туруп ушул кишини деп көрсөттү да. Ошондой кишилердин укуктары тебеленет да. Ал киши аракет кылып аткан болсо, мисалга эл үчүн кызмат кылып аткан болсо, анан кийин сен былтыр шайлангансың, эми бүттү, токтот дегендей болуп калып атпайбы? Андай эмес. Надир айым, чындап эле бир кызганыч болуп атабы? Депутаттар тарабынан. Жалпы мындай сиз ошол эмедесиз да. Курултайчылардын деңгээли ушул болсо ошол сөздү айтат да, эмне деп айтат? Жок, пикирим кандай болот? Бул жерде мындай да, эми кечиресиз. 3 мырза, мен сиздер менен алиги ак ийнеге айтышайын деп келген жокмун бул жергечи. Анан кийин 3 курултайчы келип алып тургандан бир айымды коюп алып тургандан үчөөнү жажалаткандагы туура эмес. Мен эми себеби кызганыч деген сөздү биз кабыл албайбыз. Ал сөзүңүз эми көчө сөзү кылганды бул жерде айтпаш керек. Кызганыч деген сөз бул саясий көз карашта эч убакта жатпайт. Же туура эмес айтып атам. Мисалы үчүн бул жерде мыйзамдын кандай мыйзам кабыл алынса, биз ошону тактап, жууруп, 3 окуудан өткөрүп, жоопкерчилигин биз алабыз. Биздин милдетибиз ошол мыйзамды кабыл алуу, эң негизгиси мыйзамды иштеп чыгуу, мыйзамды кабыл алуу. Сунушту сизге курултайга окшогондон 10 уюм берет бизге сунуштучу. Президенттен баштап өкмөт, прокуратура жана башка сиздер бергенге конституциялык укугуңуздар бар жана 85-статьяда как раз ошол немени мыйзамдын долбооруну жогорку кеңешке сунуш кыласыздар. Анан жогорку кеңештин милдети түздөн-түз конституциялык биринчи милдети ошо сунуш кылынган долбоорлорду карап чыгып, конституциянын деңгээлинде каршы келбей турган кылып, жашоого шайкеш келтирип, турмуштук норматив актыларга шайкеш келтирип иштеп чыгыш бул жогорку кеңештин милдети.
Биз курултайга эмне үчүн биз ичкүйдүүлүк кылабыз же кызганычтык кылабыз? Кызганычтык кылбайбыз. Себеби курултай бул атам замандан бери болгон. Ал сөздү мен сизден мурун мен айттым. Бирок ал мезгилде парламент деген болгон эмес. Бул парламент деген дүйнөлүк практикада турган нерсе. Парламенттин милдети эл тарабынан шайлоо түрүндө сиз айткан конституциялык шайлоо укуктуу деген укугунан пайдаланып, каалаган адам шайланып келип атат, кандидатурасын коюп, ошол конституциядагы талаптарга шайкеш келип турупчу. А курултай дегенге шайланган кандидаттар таптакыр башка. Сиз туура эмес түшүнүп атасыз. Али жанагы сатып ал элек машиненин ачкычы меники деп талашкандай болупчу. Бул жерде мен айттым, 3 жылга шайлансын дегенде, бир адам 3 жылга шайланбайт, жакшы иштесе, кийинки жылы дагы эл шайласа шайланып келе берсин. Мисалы үчүн мына Бейшенбек мырзаны жылда шайласын, 5 жолу шайласын, 10 жолу шайласын, жакшы иштеп биздин үнүбүздү жеткирип атасың, биз дагы сени шайлайбыз, башка эч кимди шайлабайбыз деп. Укугу бир жолу гана шайланганга болсун, а кайра шайланса ага тыюу салган эч ким жок, укугуну белгилеген адам жок. Мисалы үчүн бирөө кыйкырып, өкүрүп эле туура эмес сөздөрдү сүйлөй берсе деле, мен кайра дагы жулкунуп келе берсе болбойт да. А жакшы иштеген курултайдын делегатыны эл өзү деле билет. Кой, ушу биздин үнүбүздү туура жеткирип берип атат депчи. Ошондуктан аны сиз толук түшүнбөй туруп баа бербеш керек. Биз али бул мыйзам биринчи окуудан комитетке кирелек. Бул азыр жумушчу топтун гана талкуусунда жүрүп аткан сөз. Мен сизге сунушту айттым. Ошол мен айткан бир жолку сунуштагы кол көтөрүлүп кабылданын элек. Ал деген биз дагы 2-3 жолку отурумубуз бар деп атпаймынбы? Ошол отурумубуз болсо, азыр чогула албай калып атабыз. Чогула албай эле таркап кетип атабыз. Ошон үчүн убакыт деген эми 10 жыл күткөн азыр маселе бүтөйүн деп калды. Өзүңөрдөн өзүңөр чыры-чу чыгарбай күтүп тургула, бул бүтө турган маселе. Экинчиден жанагы сиз айткан жергиликтүү курултайчылар болуш керек деген сөзүңүзгө, жергиликтүү жерде бул курултайчылар каяктан чыгат? Биздин жергиликтүү карапайым элдин арасынан чыгат. Туура, шаар жеринде болобу, айыл жеринде болобу, жер жеринде айыл өкмөттөрдө айылдык кеңештин депутаттары бар да. Түздөн түз иштей турган. Айылдык кеңештин бизден 2 баскычтуу бюджетибизди көзөмөлдөй турган республикалык бюджетти жогорку кеңештин депутаттары көзөмөлдөйт, парламент, жергиликтүү бюджетти көзөмөлдөй турган бизде айылдык кеңештин депутаттары бар. Андан сырткары коомдук уюмдар бар бизде. Аксакалдар коому бар, аялдар коому бар, жаштар коому бар. Андан сырткары дагы бир топ коомдук уюмдар бар. Ошолор менен айыл өкмөттөр, айылдык кеңештер биргелешип иштейт, айылдык кеңештин депутаттары менен. Анан жогорку кеңештин депутаттары бир жылда бир жолу барбайт. Кээ бирки депутаттар ошол эл чакырса элдин арасында эле жүрүшөт. Ошо элдин арасында эле суроо талабына сиз деле депутат болгонсуз, туурабы? Депутаттарды эл деле жөн койбойт. Эми сөзсүз түрдө 10 миң, 100 миң адамга жолукпаса дагы, ошол элдин арасындагы айыл өкмөт менен биргелешип, райондук мамлекеттик администрация менен биргелешип, ошол аксакалдар менен, жаштар менен депутаттардын бардыгы жер-жеринде жумуш аткарат. Ошондуктан бул түздөн түз бийлик менен элдин ортосундагы көпүрө катары жогорку кеңештин депутаттары иштеп аткандан кийин, алардын экинчи негизги конституциялык милдети өкүлчүлүк да. Ал өкүл болуп, элдин наказдарын бүт көтөрүп келип, аткаруу комитетине, аткаруу бийлигине наказ катары берип туруп, жума сайын кайра ар түркү маселелерди айтып, андан сырткары жазуу түрүндө берип, башка берип, бүт барыгын жеткирип атпайбы? Анан эми жогорку сиздердин пикирде, депутаттардын пикиринде ошол курултайга, макул республикалык деңгээлде курултай деп коелу, ошол курултайга делегаттар кантип келиш керек? Элдин көйгөйүн ким алып келет анда? Курултайдын элдин көйгөйлөрүнү бул жерден булардын немеси иштейт да, жана туруктуу иштеген кеңешмеси бар. Аларга каттарын жазса жөнөт келе берет элдин атынан. Анан кийин бир жакшы жери булардан биз кызганбайбыз. Ошол элдин суроо талабын кайрадан ошо курултай маселесинде дагы көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Жогорку кеңештин депутаттары менен иштесе боло берет. Айылдык кеңештин депутаттары менен иштейт. Мисалы үчүн мен өзүм депутат катары айылдык кеңештин депутаттарын айыл башчылардан бери ишке салып коем. Айылдык кеңештин депутаттары бүт айыл жериндеги маселелерди көтөрүп, документтерин даярдап мага беришет. Мен буну тиешелүү жерге жеткирем. Айыл өкмөттөрдө түз келишет, министрлерге түз киргизгенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошентип эле иштеген адам иштей берет. Ал үчүн жогорку кеңештин депутаттары дагы иштей турган адамдарды элибиз өзү шайлаш керек да. Сөз эле дагы бир курултайды
өзүнчө жергиликтүү бийликтерге вертикалдык структураны түзгөндүн кереги жок бул жерде. Ал эми делегаттарды шайлаганды ошол кабыл алынган жоболордо, курултайда кабыл алынат жоболорду кантип шайланып келишет, кандай болот, бүт бардыгы курултайда регламенттери бекитилет, мыйзамда турат. Мына мыйзамда биз жазып атабыз. Бизде курултай дегенде мурдатан ушундай түшүнүк калыптанып калган, сиз өзүңүз дагы билесиз да, баягы мындай тырмакчанын ичинде дежур болуп калган адамдар эле жүрөт, баягылар. Мисалы үчүн сиз кызганып атат дейсиз. Биз эч кандай кызганбайбыз. Азыр мисалы кээ бирки делегат болуп баргандар жеринде барып алып туруп депутаттарды жамандап, biz кыйратып беребиз, башкача жумуш жасайбыз. Азыр депутаттар, жогорку кеңештин депутаты ал жумушту кылбай атат деп түшүнүп-түшүнбөй мыйзамдан сырткары чекке чыгып кеткен фактылар бар да. Ошон үчүн бул жерден биз айлы кыргыз эми ушундай бийликти жакшы көргөн адам экенбиз. Ушу бийликке жетиш үчүн элдин тагдыры деле, мамлекеттин тагдырын деле унутуп туруп, анан кийин ушул өзүбүздүн жекече кызыкчылыкты биринчи орунга алып чыгабыз да. Буюрса, урматтуу мырзалар, жогорку кеңеш мына мыйзамды жумушчу топ иштеп чыга турган болсо, биз мына конституциядан чыкпайбыз. Конституциядан ашыкча функцияларды дагы жазганга болбойт. Бул конституцияда толук сунуш гана берет. Сунуш гана берет, силердин сунуш бергенге укугуңар бар. Мыйзамдын долбоорлорунда даярдап туруп сунуштайсыңар жогорку кеңешке, жогорку кеңеш өзүнүн процедурасы менен мыйзам чегинде карап чыгып кабыл алат, таттыктуу болсо. Ошол сыяктуу эле нерсе. Бул жерден биз ошол конституциядагы көрсөтүлгөн 5 беренедеги талаптарга жараша биз мыйзамдын долбоорун жумушчу топ иштеп чыгып атабыз. Ошол биз жумушчу топтун ичинде сиздердин өкүлдөрүңүздөр да бар. Депутаттар эле жалгыз өзү карап аткан жок буну. Ошо жумушчу топто президенттик аппараттан бар, сиздердин курултайчылардан бар, аябай тажрыйбалуу конституцияны жазган юристтер бар, депутаттардан сырткары биргелешип карап атабыз. Анан бул кабыл алынып калды деген сөз эмес. Бул комитетке сунуш кылынгандан кийин бул канча жолу талкууланат. Ошон үчүн муну туура түшүнүңүздөр. Бири-бирибизге доомат койбойлук. Биз курултайга каршы эмеспиз. Курултайдын мыйзамын биз сөзсүз түрдө жогорку кеңеш кабыл алып беришибиз керек. Кызмат кылыш керек, иштеш керек мыйзам. Бейшембек мырза, курултайчылар эмне деп атасыздар азыркы ошол кыскартылган беренелер боюнча ошого макулдуңуздар барбы? Же сиздер тараптан дагы беренеге каршысыңар? Ооба, сиздер тараптан дагы кандай сунуштар болот? Мүмкүн кошумчаңыздар бар, ошо алып салган беренелердин ордуна мүмкүн кайра башка сунуштар? Биз өткөндө ошол 7 берене сунуш бергенбиз. Эң биринчиден ошол мыйзамдын аталышы жөнүндө. Бул жерде элдик курултай жөнүндө мыйзам деп атпайбы? Ошого элдик жана жергиликтүү курултай жөнүндө мыйзам десе, анан жанагы район, область дегендерди алып эле баарын тең эле жергиликтүү курултай деп койсо, баардыгы ордуна келип калат да. Экинчиден, бизде муну өткөнгө шайлоодо чет өлкөдө жүргөн эле кишилерди шайлап коюшту да. Мисалы үчүн түрмөдө отурган кишини деле шайлап коюш мүмкүн экен да. Ал жерге деген ошого биз өзгөртүү сунуш киргизип атабыз. Катыша турган киши өзү келип, паспорту менен платформасын айтып, анан катышып туруп, анан шайланып келиш керек да. Бул жерде жанагы айылдык, райондук, областтык курултайларга барбай эле, сразу республиканский курултайга келип калган делегаттар бар экен арабыздачы. Ошондон улам ушундай сунуш киргизип атабыз. Ал эми биринчи жолу мыйзамда башка да. Туура эмес болуп калган. Эми муну ошол өзү жеке катышып шайланып келиш керек да. Антпесе кийин провокация кылышы мүмкүн. Түрмөдө жаткан бирөөнү шайлап алышып, давай чыгар деп требовать этиши да мүмкүн да. Үчүнчүдөн жергиликтүү курултайчылар вообще делегаттардын баягы сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтукка алынбасын деген суранып атабыз. Ал дагы керек болуп атат. Анткени баягы катыраак айтып койгон кишилерди камап койсо да туура эмес болуп калат да. Анан кийин бизде андай учур болгон жок да. Андай учур болгон жок. Келечекте 10 жыл, 20 жылдан кандай болот ким билет. Ошондой сунуштарды киргизип атабыз. Анан кийин бизде жанагы шайланганда дагы эми муну жанагы шайлоо регламентти ички немелерге киргизсе болот го, майда чөйдө. Эми бул деген жанагы баш мыйзамдык болгондон кийин буга эми майда чөйдөнүн баары кирбейт да. Ошон үчүн калган маселелер регламентке жоболор иштелип чыгат. Ошол жака кошумча алымча кылып киргизсе болот. Бирок бүгүнкү күнү бул президенттин деле, жогорку кеңештин деле, курултайчылардын деле максат тилеги бир эле. Ушу бир мамлекет барыбызга. Ошол мамлекетти өстүрүп, өндүрүп алалы деген эле ой тилек максат.
Биз деле ошол жогорку кеңеш айтып аткан элдин көйгөйү проблемалары жогорку кеңеш деле чечип атат. Биз деле ошону чечип атабыз. Ар биргелешип чечсек андан да күчтүү болобуз да. Бул жогорку кеңештин депутаттарына биз колуна кол, бутуна бут болуп бирге иштетелек да. Көйгөйлөрдү көтөрөт, айылдан, райондон, областтан биз алып келип бияка жеткиребиз, чогуу бирге көйгөйлөрдү чечсек болот да. Анан жогорку кеңештин депутаттарында жумуштар көп да. Булар кечке текучка деп коет. Мен деле өзүм депутат болгом, убакыт болбойт. Том мыйзамдарды окушат булар. Анан айылдагы 7 миллион адамдын көйгөйүн деле уга алышпайт да булар. Анан 90 депутат кылып койгон, өзгөчө жана бир мандатында 100 миң кишиге бир депутат кылып койгон. Ал 100 миң кишиге бара албайт да, жолугуша албайт, көйгөйлөрүн уга албайт дегендей. Анын үстүндө бул шайланган милдети мыйзам чыгаруу органы да функциясы. Анан шайланганда деле 30 жылдан бери көрдүк да, кээ бир депутаттар бир жолу басып барбайт. Мисалы үчүн сиз го барасыз, кээ бир депутаттар эл менен жолугушпайт, катышпайт, эмки шайлоодо башка партия менен башка округда коюп алып кетип калат. Ошондой расчет менен келишет. Анан экинчиден бүгүнкү күнү ошол айыл өкмөтүбү, акимиби, губернатор, министр баары милиция коюп койгон, тосмон кылып койгон, кире албайсың аяка. Таптакыр кире албайсың. Карапайым эл эмне үчүн мына 30 жылда 3 төңкөрүш жасады? Ошон үчүн да. Үчүнчүдөн коррупция үчүн. Мына коррупция 30 жылда 3 төңкөрүштүн эң негизги маселе ушу коррупция болгон. Үй бүлөлүк болобу, партиялык болобу, шопурундук болобу, баары коррупция болгон да. Мына бул эгерде жанагындай жергиликтүү райондук областтык курултай орносо, жергиликтүү курултайчылар айыл өкмөтүн жедирбейт. Акимди жедирбейт, губернаторду жедирбейт, таза коррупциядан олак болот да. Ошого эл көзөмөл кылат. Бул деген курултай элдик башкаруу, элдик көзөмөл, элдин үнү, элдик демократия. Кандай көзөмөл кылат? Аларга атайын мандат берилеби же эмне кылат? Мисалы, мамлекеттик органдар тааныбашы мүмкүн да алар. Биз жогорку кеңешке барганда булар каршы чыгышкан, бул ушунча курултайчы келип алып акимди иштетпейт, мэрди иштетпейт, министрди иштетпейт деп. Биз ошон үчүн сунуш кылганбыз. Эгерде бул мандат императивный болот да, только жанагы жыйналышка барганда гана иштейт. Жеке жалгыз жүргөндө иштебейт. Биз ошондон коопсуз калганбыз. Анткени себеби жана АКСтин балдары азыр ар кимге министрге кирип жатка алып, мына 38 камакта жатпайбы? Биз дагы курултайчылар андай болгонун каалабайбыз. Ошон үчүн булардыкы жыйындарда гана иштейт мандаты. Мисалы үчүн биз өткөндө Алламеден Сокулук райондорун кыдырып чыктык. Ал жакта ошо сүйлөштүк, губернаторлор, мэрлер деле макул болду. Мен мэрге айтсам Бишкектики макул болду. Мындай айыл өкмөтү бир айда бир эле жолу кабыл алат өзүнүн делегаттарын. Аким 2 айда бир жолу кабыл алат, губернатор 3 айда бир эле жолу кабыл алат. Болду, башка мыйзамда да ошондойбу? Күнүгө күнү келе беришпейт. Мыйзамга ошондой регламентке жазып койдук да. Анан мэрге да ушинтип суранды, Бишкектин мэриясына. Ал деле айтты, акимдер бир айда бир жолу, өзү болсо 3 кварталда бир жолу кабыл алат да, президент бир жылда бир кабыл алат. Ошондо элдин көйгөйү түзмө-түз президентке жетип турат да, анан тез чечилип турат. Көйгөй чогулганда эл карабайсыз толкундап кетип атпайбы? Ошондон сактануу болуп атат. Эгерде баш мыйзамда анан жанагы силер дүйнөлүк мындай деп атпайсызбы? 3 бутак, ооба, туура ошондой. Бирок жашоодо башкача болуп атпайбы? Жашоодо эгерде президенттер мына 30 жыл бою туура так иштесе, жогорку кеңеш туура иштесе, министр, аким, губернатор, айыл өкмөтү туура коррупция кылбай иштесе, 3 төңкөрүш болбойт эле да. Биз ошондон улам курултайды маселени эл көтөрүлүп атат да. Бул 2005-жылда кирген баш мыйзамга, 2010-да кирген, акыр 2020-жылда кирди баш мыйзамда, акылман элибиз колдоп берди. Бирок буга чейинки депутаттар мына акыркысында деле 65 депутат макул болуп сазыпта. Анан кийин 8 жыл бою карабай койду да курултайды мыйзамын. Мен уктум, кийин эмне үчүн кабыл албай койгон. Ошондо бир депутаттын фракциянын жетекчиси айткан экен, бул чортамандарга силер отчет берсеңер өлөсүңөр деп туруп, анан 8 жыл бою карматпай койгон экен. Мына ошондой болбосун деп биз суранып атабыз. Баш мыйзамга жазылгандан кийин депутаттар кабыл алып койсо, эч зыяны болбойт, мунун пайдасы гана болот. Элге дагы, мамлекетке дагы, депутаттарга дагы, президентке. Бак мырза, ушу курултайдын мындай келечегин кандай көрүп турасыз? Азыркы каралып аткан мыйзамды эске алганда кандай болуш керек? Мындай жанагындай Бейшенбек мырза айткандай коррупцияга малынбай, жаманаттуу болбой. Берде мындай да, бийлик элдики деп жазылып турат Конституцияда. Ошон үчүн ошо бийликти канча көп биз таратсак, ошончо жакшы болот да. Анткени кандай адам болбосун периште эмес. Канча көп көзөмөлдүүчү болсо, ошончо таза болот. Мына мисалы Германия, Европа болобу, Япония болобу. Ал жер менен сүйлөшүп жүрөм.
бул силерде кандай коррупция болбойт, эмнеге силер акча жаман көрөсүңөрбү деп. Биз деле акча жакшы көрөбүз дейт. Силерде эле жаман жатса алып алабыз дейт. Бирок биздики контроль. Биягынан да контроль, тиягынан ала албайсың дейт. А негизинде адам баласы биз бирдейбиз дейт. Ошон үчүн менин оюмча, курултайчыларга канча болсо ошончо көбүрөөк бийлик берсе, арасында патриоттор бар, арасында билермандар бар, арасында тажрыйбалуу адамдар бар. Колдон келишинче жардам беребиз бийликке, жогорку кеңешке, президентке, бардыгына жардам беребиз деп биз элден шайланып келдик. Ошон үчүн ушундай нерсени колдоп койсо, бул эч бир мындай бир кандай да бир тескери жака болбойт деп ойлойм. Биринчи курултайдан кийин мындай жыйынтыгын көрүп атасызбы сиз? Жылыш болуп аткан жерлер, жанагы сиздер мисалы мыйзам кабыл алынгандан кийин жергиликтүү баягы деңгээлдеги курултайчылардын укуктары чектелип атат деп атпайсызбы? Жыйынтыгын мындай көрүп атабыз, элдин ишеними бар курултайгачы. Эми башка бийлик бутактары жөнүндө да ар түрдүү сөздөр айтылып жүрбөйбү, аны мен айтпай эле коеюн. Биздин курултайга карапайым элдин ошолордун ишеничи бар, кайрылуулар көп. Биз дагы эми ошол маселелер менен чындыгында иштеп атабыз да. Элдин ишеничи деген менимче бул чоң нерсе да. Эгер элдин ишенимине ээ болгон орган менимче мамлекетке чоң пайда алып келет да, Эми жана мыйзам боюнча айтып кетейин деп атам. Эми жанагы кыскачараак айтканга аракет кылыңыз, убактыбыз аз. Кыскачараак ошол конституция бул негизги закон болуп эсептелет. Аны мындай майдалап конституциялык закон, андан кийин баягы тармактык закондор кетиш керек да. Эми биздин закон аябай эле мындай рамкага салып атышат ушул моментке келгендечи. Жанагы 5 немеден ал дагы кичине майдаланыш керек да. Мисалы үчүн кандай шайланыш керек, анын тиги кандай кишилер шайланыш керек, и так далее, майда нерселер болот. Анын баары конституцияга жазылбайт да. Анан бул кишилер болсо айтып атпайбы, конституциядагындан биз ашпайбыз эч нерсе депчи. Менимче бул кичине туура эмес болуп калат. Тескерисинче ошол курултай жөнүндө мыйзам кабыл алгандан кийин өкмөт токтом кабыл ала албайт менимчечи. Курултайгачы өкмөт кабыл алышы мүмкүн, баягы финансированиясын кабыл алышы мүмкүн, тиги здание, тияк биягы неме чечиши мүмкүн да, баягы иштеп кетиш үчүнчү. Бирок курултайдын маңызын иштетиш үчүн бул ушу бир эле закон болуш керек да, бир закон болуш керек. Анан кийин ал жанагы берки закондордой, тармактык закондордой майдаланып өкмөттүн жобосу анан инструкция тиндей кетпейт да. Ошондуктан бул законду жакшыраак кабыл алып бербей, баягы канат бутагын кыркып туруп эле мындай бирдемени эме иштей бергиле десе, анда жанагы биздин жердеги курултайчылардын нааразычылыгы пайда болот да. Демек сиздин ичиңиз чыкпай атыптыр да, Менин ичим чыкпай атат, ооба, ичим чыкпай атат. Кыскача Надир айым, жыйынтыктоочу сөз. Тагдыры кандай болот эми курултайдын? Элдик курултайдын өзү бул кеңешүүчү, байкоочу жыйын катары коомдун өнүгүшүнө багыт бере турган сунуштамаларды бере турган жыйын болуп эсептелет да. Элдик курултай деп гана немеде конституцияда ошондой кирген. Ошондуктан ал жерде жергиликтүү курултайлар жөнүндө мыйзамга киргизүүнүн эч кандай кереги жок. Мен кайталабай эле коеюн. Бир курултайчылардан сырткары дагы мен жана айттым, бул дагы коомдук башталыштагы уюм болуп аткандан кийин мамлекеттик орган эмес да. Коомдук башталыштагы уюм болуп эсептелет бул дагычы. Ошондой болгондон кийин баягы биздеги жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттары, коомдук уюмдар, ошол эле аксакалдар, башкалар бар. Анан эгерде бизге жаңыдан институтту биз курайлы десек, тоскоол болуп атат деген сөздү мен кабыл албайм. Андан көрөктүү ошол жердеги мекенчилдер, активисттер, патриоттор, биздин кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө салым кошо турган жарандарыбыз жеринде ошо шайлоого шайланып келсин ошол аксакалдар. Себеби депутат болуп шайлаганга эч кимге тыюу салган жери жок да. Мисалы үчүн 25 жаштан 100 жашка чейин деле депутат болсо боло берет, аны эч ким тыюу салбайт. Ошондуктан биздин акылмандарды, элге сөз өтө тургандарды, иштармандарды, өмүр бою тажрыйба чогултуп келген мына 3 киши депутат болуп кандидатурасын койсо эч ким тыюу салбайт. Анан эми бири-бирини кайталап эле кайра мен жеткирет элем деп. Себеби булар биздин мамлекеттин да бир жолу жолугуп, президент силерге өзүнүн билдирүү жасайт, 1 жылда жасаган ишини. Жогорку кеңештин төрагасы билдирүү жасайт.
кабинет министринин жетекчиси билдирүү жасайт. Кааласаңар каалаган аткаруу бийлигинде министрликтердин отчетторун кошо курултайда угабыз десеңер бар. Ошонун баары мына мыйзамда бар. Ошолордун отчетторун угуп туруп, анан силер өзүңөрдүн сунуштарыңарды бересиңер аткара албагандыгы жөнүндө. Эгерде иштей албай турган министр болсо, аткаруу бийлиги толугу менен иштей албаса, анда силер өзүңөр кетиргенге президентке сунуш берсеңер болот. Президент канчалык деңгээлде аткарса, ошон үчүн канааттанбайм дегениңиз туура эмес. Бир сөз менен айтканда ишенип атасызбы ушул жемиш берет курултайга? Бул негизинен конституциялык мыйзам. Ичиндегини ар бирин түшүнүш керек. Түшүнгөндөн кийин өзүңүз эле ынанасыз. Биринчи баштап алгылачы. Биринчи концепциясын кабыл алайлык. Анан кабыл алынсын. Бул өзгөрбөй турган мыйзам эмес. Конституциялык мыйзамды дагы мезгил менен бул конституция шартка жараша алымча кошумча өзгөртүү толуктоолорду киргизип турса болот. Силер алиги бышелегиле нерсегиле коркомуру муш көтөрөт боло бербей, сабыр кылып тургула. Бул мыйзам азыр жумушчу топ иштеп атат. Буюрса бул жогорку кеңештин кароосуна келет. Келгенден кийин анан талкуулайбыз. Бул дагы бир топ убакыт талап кылат. Анда дагы сунуш пикирлерди айтат. Колуңардан келсе сунуш пикириңерди дагы бересиңер жазуу түрүндө. Ошо курултайчылар чогуласыңарбы, өзүңөрчө сунуш бересиңер, берсеңер дагы карап көрүлөт. Бул бүгүн эле чечилип кала турган маселе эмес. Негизги максат бирөө. 28-нде эле чогулган элдин пикирин айтып атам да, жалпы элдин пикири. Менин убактым алып коюп атасыз. Сиз курултайга делегат болгон экенсиз. Курултайга делегат болгондор мамлекеттик башкаруу структурасына, башкаруу системасына, мамлекеттин экономикалык социалдык өнүгүү багытына сунуш бериш керек. Биз бирок өткөндө курултайчылардан эми биринчи жолку уюштуруу заседание болду. Биз андай маселелерди почти көрө албадык да. Баягы эле арык чапмай, суу чыгармай, мектеп курмай болду. Жергиликтүү деңгээлде маселе болду. Ошон үчүн сиздер туура түшүнүңүздөр. Эң кыйындарын болсо жогорку кеңешке, парламентке депутат кылып жөнөтсүн элибиз. Анан жөнөтө албай калган дагы акылмандар кыйындар болсо, жылына бирден курултай кылып шайлай берсин. Анга эки жолу болдуң деп тыюу салган эч ким жок бул жерде. Түшүнүктүү. Бешембек мырза, жыйынтыктоочусуз кыскача. Келечеги болот. Келечегине ишенип атасыз. Биргелешип иштеш керек жогорку кеңеш менен. Келечеги кенен ошо жогорку кеңеш. Жогорку кеңеш менен жергиликтүү кеңеш менен биргелешип иштеш керек. Өнүккөн күчтүү мамлекет кылабыз, Кудай буйрса. Эми кыскача айтканда 100 жылга келечекте Кыргызстандын 3 жолу бар да. Биз экстремизм, терроризм, радикализм жолуна түшсөк, биз Афганистандай мамлекет болобуз. Экинчи жолу 30 жылдык тарыхты дагы 3 жолу кайталасак, 30 жылда 32 өкмөттү кетирип, 5 президентти кубалап, 500-600 кишинин канын төгүп, Бишкекти өрттөп талаптансак, биз Сомалидей мамлекет болобуз. Бизде бир гана жол бар, башка жол жок. 30 жыл издебеш керек. Мына биз 30 жыл белгисиз маршруткага чөп алып, белгисиз жака кеттик да. Бизде кылымдарды карткан атабан жолу бар. Биз улуу атабан жолуна түшсөк, салттуу, нарктуу, ооматтуу, дөөлөттүү улуу кыргыз каганатындай мамлекет болсо, бул курултай геосаясатта калкан болот. Коррупционерлерге кылыч болот да. Курултай орносо Кыргызстанда жанагында жетимдер үйү, жесирлер үйү, карылар үйү деген болбойт. Биз салт менен, нарк менен гана жашайбыз да. Мына биз ошону көздөй качышыбыз керек. Бул курултай элдик бийлик, элдик башкаруу, элдин үнү, элдин демократиясы. Эң негизгиси бул Манас атадан калган мурас. Биздин баш мыйзамда жазылып турат. Манас атанын салтын, наркын улантабыз, сактайбыз деп. Мына биз ошол баш мыйзамга киргизип алсак курултайды, биз ошо наркты, сартты сактаган болобуз. Кыскача Бакыт мырза, өтө убакыт аз. Буюрса баары жакшы болот. Баарыбыз бирге эл үчүн, мамлекет үчүн иштейли деген максат менен биригип иштейли деген сөз бар. Самат мырза. Курултай Кыргыздын тагдырын чече турган маселелерди караш керек чындыгында. Бул Кыргызды кантип биз сактап калабыз, глобализацияны, Кыргыздын тилин кантип сактап калабыз, салттуу динибизди кантип сактап калабыз, жаштарыбызды кантип биз туура жолго салабыз, кантип аларга билим беребиз. Мына ушул чоң-чоң көйгөйлөрдү ушу курултайда көп караш керек. Ошон үчүн курултайга жол ачып бериш керек, аны мыйзам колуна бериш керек. Ошондо биз жанагындай бири-биринде кайталабайбыз. Биз чоң-чоң көйгөйлөр менен элдин оюн, элдин пикирин ушул бийликке жеткирип турсак, менимче жакшы болот эле. Майда чүйдө маселе эмес. Жанагындай чоң-чоң Кыргыздын эл тагдырын чече турган маселелерди курултайдын составыны билимдүү, илимдүү, тажрыйбалуу, көрөгөч адамдардан
шайлаш керек. Туруш керек, Кудай буйрса. Түшүнүктүү. Убактыбыз соңуна келип калды. Рахмат, дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ушуну менен учур маселеси программасын жыйынтыктайбыз. Аны мен Каныкей Бозгунова алып бардым. Саламатта туруңуздар.